Ассалауму алейкум, арбаңыздар. Урматтуу, уюткулуу, санатка бай, санжыргалуу, кыргыз элим арбаңыздар кутмандуу кошубак кесиңиздер менен баарыңыздардын ыйык Рамазан айыңыздар куттуу болсун. Урматтуу кыргыз элим, 6 миллион кыргыз калкы мына жакында көрдүңүздөр, баарыңыздарга бул маалымат белгилүү болду. Аны ошол интернет соц тармактардан көрүп аттык. 29 май Садыр Жапаров агабыздын соту болду, жогорку сотто. Ошол сот бирок 29-унда эмес, 5-июнга жылдырылды. Анын себеби бир сот ооруп калгандыгына байланыштуу сот 5-июнга жылдырылды. Ошол кече 29-унда болгон сотко кыргыз элибизден 7 дубандын элдери келип ошол сотко катышты. Сотко катышып берди, 700 эл катышты ошол жерде. Ал жерге мурдагы биздин экс депутатыбыз, Ата журт фракциясынын депутаты, мурдагы экс депутат Ташиев Камчы агабыз дагы ал жерге катышып келди. Иши кылса мындай ачыгын айтканда, Кыргызстандан 7 дубандын эли келип катышты. Чүй, Жалал Абад, Ысык көл жана башка жердиктер келип, мына Турция, Новосибирск шаарынан бери келип мына катышып беришти бул сотко, Садырекенин сотуна. Бул ушунча эл мына Садырекени колдойт экен. Жакшы адамды эл билет. Мына Садыреке жакшы адам экен, инсан экен. Мына эл колдоп келди мына сотко. Бирок менде бир ушул жүрөктү өксүтүп турат. 29 майда боло турчу сот 5-июнга жылганы мени азыр өкүндүрүп турат. Садыреке бийликте олтурганда бир жакшы сөз, жүрөккө каттуу тие турган сөз айткан эле да. Мен бүгүн ошол сөздү эсиңерге салайын деп келдим. Соттор, азыр туугандар соттор тез барып күч органдары барып уруну барып кармап келгиле, кылмышкерди кармап келгиле дегендей кылып койду да бул соттор. Чындыгында ошондой кылып койду да. Туурабы калкым, же жалганбы? Соттор күч органдарын айтты, тез барып кылмышкерди кармап кел дегендей силер кылып койдуңар да. Мен ушул жерге түшүнбөй калдым. Ал жерге 7 дубандын эли келип катышып атат. Аксакалдар келип, алыскы жерден келип мына катышып атышат ошолор. Силер барып уруну кармап келгиле дегендей кылып койдуңар. Мен элдерден угушума караганда, мен бир нерсе айтайын, ушуну элдер айтып жүрөт, элдерден угуп жүрөм. Илгери ушул чоңдор, мына бизге окшогон чоңдор, ак үйдө отурган, жана креслодо отурган чоңдор, ошондой чоңдорду жегендерде, элдин акысын жегендерди илгери башын алчу экен. Иштегендер, эл үчүн иштегендер, элге кызмат кылгандар барып креслодо олтурчу экен. Азыр бизде тескери. Бизде иштегендер, эл үчүн иштегендер, элге кызмат кылгандар камакка алып барып тыгып атабыз, мындайча айтканда башын алып атабыз да ошолордунчу. Башын алып атабыз да. Ал эми өлкөнү тоноп жеген чоңдорду алып барып креслого алып барып отургузуп коюп атабыз. Азыр ошондой болуп атат.
Мен түшүнбөй калдым. Мына президентибиз жаңы сотторду шайлады. Бул бардыгыбыз көрдүк. Ошол соттор адилеттүүлүк кылып иштеп атабы? Мына кече 29 майда бир сот келбей койду. Ушул адилеттүүлүк менен иштешип атабы? Эгер ошол соттор адилеттүүлүк кылып иштесе, 29 май күнү Садыр Экенин сотуна келмек ошол соттор. Келип чечим чыгармак. Эми бул бир сот ооруп калыптыр деген бул шылтоо туугандар. Бул шылтоо. Мен эч качан сотторго кошулбаймын. Мен эч качан кошулбаймын аларга. Эмне үчүн мен аларга кошулбаймын? Анткени элдин акчасын жегендер, бирөө акча берсе, камап кой, андай кылып кой десе, ошону аткаргандар мына ушулар болуп эсептелет. Менин оюм туугандар, сотторго катуу сөз айтуу эмес, же сотторду сынга алуу эмес. Мен болгону өз оюмду айтып жатамын. Коррупцияны жок кылуу керек, президентибиз айтты. Коррупция биринчиден, коррупция жок болсо, мамлекет оңолот. Коррупция эгер болсо, ал эч качан мамлекет оңолбойт туугандар. Мамлекетти биз оңдошубуз керек. Бийликте отурган жанагы кээ бир акмактарды кетиришибиз керек. А мына кээ бир сотторду кетиришибиз керек. Шадиев, мына Шадиев элдин канча акчасын жеди, эмне үчүн ошол камалбайт? Мурдагы премьер-министр Исаков Сапар эмне үчүн ал камалбайт? Эмне үчүн? Тоноп жегендерди камабайбыз дагы, эл үчүн иштегендерди абакка салып олтургузуп атабыз. Буга дагы көзөмөл кылуу керек. Биз шашылбайлы туугандар. Көзөмөл кылган иш жакшы, шашкан шайтандын иши дейт. Көзөмөл кылалы. Ким кандай иштеп атат, аларды сындайлы. Ырчыларга дагы, акындарга, манасчы, дастанчы, жада калса бийликтегилерге дагы эл калыс, эл таразаң, эл сынчы туугандар. Алардын эл таразалайт, эл сындайт, эл баалайт. Эл баалайт. Урматтуу кыргыз элим, мен бүгүн бул видеомдо президентибизге кайрылайын деп келдим. Урматтуу жаңы шайланган ажообуз Жээнбеков Сооронбай Шарипович, сизден суранат элем. Сиз дагы көрсөңүз керек, соц тармактардан 29 май Садыр Экен соту болчу, бирок ошол сот 5-июнга калтырылды. Сизден суранат элем, 6 миллион кыргыз калкынын атынан жана ошондой эле мекенчил ага эжелеримдин атынан сизден суранат элем, урматтуу президент, 5-июнь күнү боло турчу Садыр Жапаров Нуркожоевич агабыздын сотуна келип катышып бериңиз. Соттор кандай иштеп атат? Коррупция менен иштеп атабы же коррупциясыз иштеп атабы? Өз көзүңүз менен көрүңүз, урматтуу президент. 6 миллион элдин сөзүн четке какпай, ушул 5-июнь күнү Жапаров Садыр Нуркожоевич агабыздын сотуна келип катышып бериңиз, урматтуу президент, сизден суранамын. Жаштын тилеген Кудай берет дейт туугандар. Мен ниет кылып турам ыйык орозонун күнүндө. Балким Жапаров Садыр Нуркожоевич 5-июнь күнү чыгып келсе, өлкөбүздө бир чоң салтанат майрам болот туугандар. Келгиле, бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгаралы. Качан кыргыз калкым, төшөктө жатып өлчеле. Биз ушундай өлкө үчүн иштегендерди алаканыбызда сыйлап калалы калкым. Эртең кеч болот.
эртең кеч болот. Келиңиздер, Садырдай уулду алаканыбызда көтөрүп алалы туугандар. Ал инсан өлкөгө керек инсан, өлкө үчүн иштей турган инсан. Бул Садыр Жапаров агабызды Эмил Каптагайевди барымтага алды деген дагы элден сөз угулуп атат. Бирок силер соттор ошол Садыр агабыз Эмил Каптагаевди барымтага алдыбы, албадыбы, аны өзүңүздөр өз көзүңүздөр менен көрө элексиздер. Бирөө арыз жазып берсе, сиздер алардын сөзүнө ишенбеңиздер. Аларга акчаны берип атат бирөө артынан. Алар арызды жазып силерге колуңарга берип атат. Силер ошолорго, ошондой арыз жазып берген чычкактарга ишенип олтурасыңар. А бирок мына бул жактагы өзүңдүн уулуңду камакта камап олтурасың. Бул туура эмес. Кыргыз кыргызга күйөлү да. Кыргыз кыргызга күйөлү. Алакандай кыргыз болгондон кийин Манас атабыз мына Кытайды барып, Кытайдан кыргызды коргогондон кийин Манас атабыздын рухун өчүрбөйлү. Ушундай эл үчүн иштегендерди абактан чыгарып, кичине кыргыз элине салым кошолучу кичине болсо дагы. Ар жерге барып тентиреп, темселеп, бирөөнүн колунан нан сурап жүрө беребизби туугандар? Өлкөгө кичине болсо да салым кошолу. Урматтуу кыргыз элим, сиздерге айтарым, эгерде менин сөзүмдү четке кагып, сен бул сүйлөгөнүң туура эмес деп ойлосоңуздар, сен антип сотторго асылба деп ойлосоңуздар, соттордун тарабын алсаңыздар, анда биз өлкөнү саткандай эле болобуз. Эгерде менин сөзүмө кошулуп, Жапаров Садыр Нуркожоевичти колдосоңор, ошол Жапаров Садыр агабыздын 5-июнда боло турчу сотуна биздин өлкө башчыбыз, президентибиз келип катышып берсин десеңиздер, колдоңуздар. Эгерде сиздер сотторду, адилетсиз сотторду колдосоңуздар, анда мен аларды кыргыздын жараны деп эсептебеймин туугандар. Аларга кыргыздын жаранын эмес, арабтардын жаранын бериш керек. Эгер сотторду ким колдосо, өз уулуңду колдо, Садырдай уулуңду. Ал эртең сага керек. Ал эртең сага керек болот. Сен ошондой уундарды колдо, кайдагы болбогон маңкурттарды колдобой, кемчон тойлорду колдобой, өзүңдөй уулуң Садырды колдо. Урматтуу кыргыз элим, менин сөзүмдү четке какпайсыздар деп ойлоймун. Эгерде Жапаровду колдосоңуздар, колдоңуздар. Эгерде сиздер адашып сотторду колдосоңуздар, жаңыласыздар калкым. Биз алакандай кыргызбыз. Алакандай кыргыз болгондон кийин кыргыз кыргызга күйөлү. Башка мамлекетке эмес, кыргызга күйөлү. Сага баары бир эртең кыргыз күйөт. Же Россия, же Турция, же башка мамлекеттин, же Корея, же Кытай сага күйбөйт келип. Сага кыргыз күйөт. Ошол үчүн Жапаров Садырды колдойлу. Өлкөбүздү дагы өлүктүрүп, өлкөгө салым кошолу. Келечек муунга жакшы жолдо ачып берели. Эртең мынан артыңда келечек муун келатат. Эртең калкым келечек муунга эмне деп айтабыз? Биз эл үчүн жегендерди бийлик отургузуп, эл үчүн иштегендерди камап атабыз деп айтабызбы? Жок, андай эмес калкым. Азыртан ойлонуп коелу калкым. Келгиле, келечек муунга жакшы нерселерди айталы. Сен дагы мындай инсан бол. Разаковдай инсан бол. Же болбосо Айтматов Чыңгыздай инсан бол. Деп ошолорго айталы калкым. Өлкөгө кичине болсо да салым кош. Деп ошентип айталы калкым. Карап отурганыбыз менен болбойт. Баарыңыздарды чакырып кетем. 5-июнь күнү Жапаров Садыр Нуркожоевичтин калкым сотуна келип,
катышып бериңиздер. Мен бүтүндөй 6 миллион кыргыз калкын чакырып кетемин. Сиздер үчүн эшигибиз ар дайым ачык. 5-июнь күнү саат 14:00 сиздерди күтөбүз. Садыр Жапаров агабыздын сотуна келип, бүтүндөй калкым келип катышып бериңиздер. Сиздерде терең урматтоо менен мекенчил жаштардын атынан туган.